Hurmattуу Башалчыларынын мектепке чейинки билим берүү жана дене тарбия тайпаларынын студенттери бүгүн силерге экологиянын негиздери жана Кыргызстандын географиясы боюнча айылына чөйрөнүн мониторинги деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты студенттерге мониторинг түшүнүгүн жана анын тепкичтерине түшүндүрмө берүү, мониторингдин түрлөрүн окутуу, мониторингдин негизги максатын билүүгө тарбиялоо жана глобалдык менен улуттук мониторинг айырмаларын жеткирүү. Бул жерде 4 план коюлган. Эми ошол план боюнча биринчи мониторингдин негизги түшүнүктөрү жана анын тепкичтери. Мониторинг көзү латын тилинен которгондо эскертүүчү, болтурбоонун алдын алуу дегенди түшүндүрөт. Байкоонун комплекстүү системасы, антропогендик таасирлердин натыйжасында айылына чөйрөгө тийгизген өзгөртүүлөрдү баалоо. Бул термин 1977 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Стокгольм конференциясында кабыл алынган. Алардын негиздөөчүлөрү деп окумуштуулар Герасимов, Израиль, Федоровдор айтылат. Эми мониторингдин түрлөрү. Мониторинг бир нече түрлөргө бөлүнөт. Глобалдык, биосфералык, экологиялык, биологиялык жана климаттык жана башкалар болуп бөлүнөт. Эми экологиялыкына көңүл бурсак, экологиялык мониторинг айылына чөйрөнүн абалын күзөтүү жана айылына чөйрөгө таасирин көзөмөлдөө, болуп жаткан өзгөрүүлөр абалын жана анын келечегине баа берүү. Тирүү организм жана андагы коомчулуктардын абалын да ичине камтып кетет. Экинчиси геофизикалык мониторинг абанын туруктугун, буганычтуулугун, метеорологиялык жана гидрологиялык мүнөздө айылына чөйрөгө таасирин алып барат. Бул системага биотикалык факторлорду, анын ичинен адам баласы жасаган конструкциялар жана имараттардын көзөмөлүн кошсо болот. Үчүнчү биологиялык мониторинг негизги түрлөрү. Биологиялык мониторинг тапшырмасы болуп, биосферанын абиотикалык шарттардын антропогендик таасирлерге карата реакциясына көзөмөл жүргүзүү. Биологиялык мониторинг тирүү организмдердин популяцияларына көрсөтүлгөн таасирлерди алып баруу милдети турат. Мониторингдин бул түрү төмөнкү нерселерди белгилесе болот. Адамдын ден соолугунун абалына чөйрөнүн таасири, медико-биологиялык мониторинг дейт. Эң назик популяцияларга көзөмөл түрлөрүнүн таасири, мисалы өсүмдүк кыртышкылардын таасири ушуга окшогондор. Андан кийин популяциянын көзөмөл түрлөрүнүн таасири, мисалы Байкал көлүндөгү зоопланктонторго целлюлоза кагаз ишканаларынын таасири окшогон нерселерди көзөмөлгө алуу. Анан биологиялык мониторингде өзгөчө ролду генетикалык мониторинг ээлейт. Глобалдык жана улуттук мониторинг. Глобалдык мониторинг бүткүл жер шарынын көзөмөлдөө жолдорун жана усулдарын айтабыз. Бул мониторинг системасында бүткүл дүйнө жүзүнө көзөмөлдөө өткөрүлүп, экологиялык өзгөрүүлөр бир жерге топтолот. Ал эми улуттук мониторинг болсо, айылына чөйрөдөгү өзгөрүүлөр бир өлкө ичинде жүргүзүлүп, өлкө кызыкчылыгына гана колдонулат. Жыйынтыгында бул мониторингдин барлык түрлөрү адам баласынын иш аракетинин натыйжасында көзөмөл жүргүзүлүп, анын айылына чөйрөгө тийгизген таасирин көрсөтүү, экологиялык курулуштарды аныктоо, анализдөө жана аларга чара көрүү. Эми азыркы өткөн темабыз боюнча кайтарым байланыштын суроолору. 7 суроо койдум. Мониторинг түшүнүгү, мониторингди кабыл алынган жер жана салым кошкон окумуштуулар деген, мониторингдин түрлөрү, мониторингдин максаты жана милдети, биологиялык мониторинг түрлөрү, глобалдык мониторинг, улуттук мониторинг деген 7 тема койдум. Булардын бардыгына кыскача маалымат жазып, мага жөнөтөсүңөр. Лекциянын толук вариантын дагы жөнөтөм. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Жакшы дем алгыла.